Жети Өгүз районунун Жалгыз Өрүк айылындагы курулушу башталган мектеп 225 окуучуга ылайыкталган. Имарат 2 кабаттан туруп ашкана, спорт зал, жуунуучу бөлмөлөр өңдүү бардык шарты менен курулууда. Долбоордун жалпы наркы 114 миллион сомду түзөт. Учурда мында 34 жумушчу иш алып барып, дагы кошумча 15 жумушчу тартылмакчы. Бюджеттен акча бөлүнүп, акчалар которулуп турса эле бүтүргөнгө аракет кылабыз. Учурда мына фундаменттерин куюп атабыз, уже нөлгө чыгайын деп калдык. Кирпич кладкалар башталат уже кийинки айдан. Мына бир эки жуманын ичинде, Кудай буйруса. Бул жакта галереясын уже галерея менен спорт залы менен салынат бул мектеп. Ошолордун бардыгын азыр жумушчулар иштеп атат. Азыр бүгүнкү күндө мына 2 блок, А блок менен Б блокто 34 бала иштеп атат азыр. Бүгүнкү күндө Түп району боюнча 10 бала бакча бар. 2020 жылдан 2022 жылдар аралыгында 2 бала бакча салынып ишке кирген. Эми райондо дагы 15 бала бакчага болгон муктаждык бар. Ысык көл облусундагы акыркы 2 жылда салынган бала бакчалардын бири Түп аймагындагы Талдыс суу айылында жайгашкан. 50 орундук бала бакчанын жаңы имараты 2022 жылы ишке кирген. Ичинде азыр көрөсүңөр да эми бүт условия заманбап бала бакчада, заманбап. Анан муган дагы кошумча өзүнчө тамак жасачу пищи блок деп коет. Пищи блок, анан кир жууган жайы да өзүнчө бүт пожарный резервуары бар, 50 тонналык суусу менен. Долбоор аябай жакшы экен. Өткөн жылы облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын карамагындагы жалпы 93 объектиде курулуш монтаждоо жумуштары жүргүзүлгөн. Ал эми үстүбүздөгү жыл менен 54 объектиде иш жүргүзүүгө каражат бөлүндү. Анын ичинен курулуш иштери 32 объектиде, таза суу системасын киргизүү иштери 10, оңдоп түзөө жумуштары 6 объектиде жүргүзүлмөкчү. Республика тарабынан 3 эсе көтөрүлдү десек болот. Себеби деген 20-жылы 136 миллион берилсе, 21-жылы 275, ал эми былтыркы жылы болсо 671 миллионго. Ошентип 3 эсе көтөрүлдү бул финансирование. Президенттин тапшырмасы менен бүт республика боюнча ошондой иш-чара жүргөн. Анда негизги басым бул авариялык мектептерге көп бөлүм бурулган. Авариялык клубтарга, ФАПтар көп, ошондой көйгөйлөргө ошону менен биздин область боюнча 125 объект берилген да ушул. Мамлекеттик курулуш тарабынан 2020 жылдын 1-октябрынан баштап 2022 жылдын декабрь айынын соңуна чейин республикалык бюджеттин жана башка каржылоо булактарынан жалпысынан 191 объекти бүткөрүлүп пайдаланылууга берилген. Анын 143 социалдык объектилердин курулушу, 48 оңдоп түзөө жумуштары, ал эми 2023 жыл менен өз убагында каржылоо болсо, Ысык көл облусу боюнча жалпы 23 объекти толук бүткөрүлүп ишке берүү мерчемделүүдө. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чуртонов, ЛТР, Ысык көл облусу.